Balasına bunu götürüp municipallıktan çıkıyor. Assalamu alaikum ağayın. Buna bugün ataylap çıkınıp geldim ben. Buna Tokmak şaharında Kırgız poeziyasının geniyi Alıkul Osmanov'un ilgeri Balagesinde yaş birinci üçerden mektep bosoğusunu attagan yetimxana. Al gelse dettom oruşçası aytkanda yetim balдар үйü. Alıkul 25. yıldan 29. yılga çeyin üç yerde okup, üç yerden bilim alıp, göz açılıp, üç yerde yatıp, anan jana Grunya Savelevnaga degen ataktırın keyin жазбады o. Şol dettomda yetimxanada çoğoygon. Uşul jer janaga ata-enemden göz jaş görgön jok elem dep жазып atat. Genialdı savun. Anan hemen bul 6 sotuktan aşıkırak jer eken. Elge Bilim Berүү Ministrliginin karamagında eken, balansında. Anan hem şu jerde kançadan beri mına Bolot Satıgulov özü bu kişi mugallim, fizika mugalimi, Aktala'da iştegen mekteptin direktörü olup, anan 90 kançançı yılı gelip atasın? 94. 94. yılı gelip uç yerde mekteptin direktörü olgan arkı Tokmaktın ödökü tarafında. Anan iki sözlü kızgartıp bükülü aytkanda 2015 yılı Alıkul'un 100 yıllığı oldu. Ulu Alıkul Osmanov'un 100 yıllığı. Mına oşonda meseleler götürülüp bu Bolot'tagı mına bizde ötkönde ayttık ko, şahardagı Alıkul Osmanov'un canı çıkkan, yaşagan üyünde Pamir Kazbaev degen çal bolguçakты kaytarıp bir som alбай oşol patriottuluk, mekençildik menen Alıkul'un arbağın öçürбөй oş yerde kaytarıp жүрөt. Anan эми Bolot Mırzadagı mına Bolot kesipteşibиz, men de mugallim bolgom kesinde. Uşu жерде 15 yıldan beri uşu жерди баспага ушуну кайра орусча айтканда восстановить этип калыбына келтирип Alıkul атындагы музей үй кылам деп далалат кылып жазбаган жери, баспаган жери калбаптыр. Bir дагы чечилбейт, маселе чечилбейт. Мына аңгырап бош турат, талкаланып, чалды бар болуп турат да. Бул жердин кимге кереги бар? Эми бирөө сатам деп көзү кызарып отурса керек. Эми бул жерде өзүң инвестор таап сатам деп атасың, туурабы? Спонсорлук менен. Анан азыр ушу Болот Сатыгуловдун демилгеси менен мурдагы чоң мектеп, жанагы номер 8 мектеп дегенге барып келдик. Илгери Гайдар атындагы мектеп экен, анан эркиндик алгандан бери, мына эгемендик алгандан бери номер 8, анан 15-жылы ушул Болоттун демилгеси менен ал жерге Алыкул атындагы орто мектеп экен. Абдан 3 кабат чоң мектеп, мына тарттык. Аралаш мектеп экен. 1500ден ашык окуучу окуйт. Ошонун 500-ü кыргызча окуйт, жалаң кыргыздар. Мына туугандар. Анан 1000-и орусча окуйт экен. Анын ичиндеги эми кемчиликтерин айттым. Бирок Алыкулдун атын көтөрүп жүрүп, ош жерге Болот чулкап жүрүп, атын койдуруп, анан жакшынакай бир склад болуп калган, помещениясы, бөлмөсү бар экен, аны музей кылышыптыр. Жалаң ушул өзүнүн демилгеси менен кыргыз бийлиги айрыкча мына Акылбек Жапаровго министрлер кабинетинин төрагасы болуп отурат. Ошол кишиге каттар кетиптир. Бул ушул Алыкулду рухий дүйнөнү биздин президент Задыр Жапаров эмне үчүн нарк деп, насил деп указдан указ чыгарып, жакында тил боюнча мына конституциялык мыйзам кабылданып, кайрадан урук жанданып, өткөндө президент мына бир мектепке барыптыр, жана Иманалиев Каныбектин учурунда жакында эле болуптур. Мен кечээ интернетке чыкканда көрдүм. Дин таануу деген сабакка катышып, президент ошол жерде мугалимдик ролду аткарып атат. Калган ылдыйкы извона уктап жатат деп какшай, мамлекеттик катчы. Мына мэр такыр ушул рухий тамырдан үзүлүп калганда эл үзүлүп баратат, жаштарыбыз. А булар кыймылдабай отурат. Президент чуркап атат ошого жанталашып. Ана мына Болоттун өзүнүн ноосуна угалы, өзүнүн ноосунан угалы. Бул кайсы жылы кыскача маалымат берип кетсең болот. Кайсы жылы баштадыңар? Эмне деген демилге, эмне деген иштер болуп атат ошону айтыңыз. Эми жалпысынан айтканда, жогоруда айтып өттүм. 15-жылы 100 жылдыкка арналган чогулушка катышып келгенден кийин ошол
Алыкул Осмонов 25-жылдан 29-жылга чейин ошо жетим балдар үйүндө окуптур. Ошонун баскан ишин иликтеп, изилдеп, архивден справкалары менен таап, номер 8-орто мектепке Алыкул Осмонов атындагы орто мектеп кылып атын бердик. Андан кийин Алыкул Осмоновдун көчөсүн, Больничный көчөсүн которуп атын бердик. Андан 18-жылы 9-декабрда табылган. Мына жетим балдар үйүнүн ордунун жанында турабыз. Бул унутулуп калган да унутулуп калган. Ошол Милушев Дамир деген 86-га чыккан татар киши. Ошол Милушев Садык дегендин көпөстүн үйү болгон тарыхта. Патшалык Россиянын учурунда. Ошонун учурунда. Ошондо баа тартылып алынып, ана жетим балдар үйү болуп аталган да. Карагайдан салынып турду. Жыгачтардын баары ошо 18-жылдан бери биз кирбеген эшигибиз калган жок. Кылым карыткан үй экен да. Андан мурун кишилерге кагаз жаздык, кат жаздык, жооптор баланстан баланска өткөрүүгө болбойт экен. Мамлекеттик менчиктен Токмок шаардык муниципалдык менчикке өтүүгө болбойт экен деген жооп келип атат да. Муну бир жерин айтып коюш керек. Мурунку мэрибиз Амангелдиев Данияр деген жигит азыр экономика министри. Ошол башынан аягына чейин колунан келишинче жардам кылып, сессиядан өткөрүп, ошо депутаттардын баары макулдатып, анан ошол менен токтоп калды да. Кийин мэрлердин баары алмашты, ошол жумуш ошол болуп чыгат. Азыркы учурда катыбыз Акылбек Жапаровда. канча жыл Асманбетовда турат да. Азыр жөнөтүп атабыз. Кайра жаңы былтыр кетиргенбиз Акылбек Жапаров. Үмүт өчпөйт да чыгызга да. Үмүт өчпөйт эми ол жерде кишинин зээниге ыйлагын келет. Ол жыгачтары бөлөнүп, жамгыр жааганда, күн тийгенде чирип, жыгылган турат. Эми Свалка болуп кеткидей болуп турат. түшүндүм мен болот мен калган улайын. Мына мындай да эми туугандар, эгерде көрүп калса кайып каскагынан деген кыргыздын сөзү бар. Президентибиздин көзүнө чалдыгып калса, могу факты көрүнүш. Урматтуу деп дагы баса айтайын. Министрлер мына кабинетинин башчысы Жапаровдун көзүнө илинип калса, мындай гениалдуу акын эмес. Мына мени Түркияга чакырып атат. Бир акынынын баланча жылдыгы деп юбилейине түрк мамлекеттеринин акын жазуучуларын чакырып, өзүлөрү акчасын төлөп самолетун чакырып, мына жакында учуп барган атам мен. Кудай буйрса барам. Эми Алыкул деген манжа менен санай турган экинин бири кыргызда. Кыргыз жазма адабиятынын чолпон жылдысы Алыкулдун мынабы Токмоктогу жетимхана, эми тарыхта бүт балдар окуулуктарда турат. Эми ушунун бу жерге гүлдөтүп жакшынакай музей куруп коймок башка эл журт болгон. Эми азыркы бийликке биз таарына албайбыз. Алар жаңы эле монтип ооч алып, бул маселелерди президент кайталап айтайын чуркап жүрөт өзү. Эми мынабы мэр деген бар, Акылбек Жапаров көрүп калса, ушуну кайра катын карап, мамлекеттик катчы, мына урух деген, нарк деген, ушу да, ушу биздин рухий жактан идеологиябыз ушу Алыкул да, Айтматов да, андан аркы Манас, аларды айтпай эле коелу, какшап эле айтып атабыз. Мына бул жерде ыйлайсың да, бул кулай турган чалды бар. Мунун эмнесин аябайт Алыкулдан? Ушул 6 сотук жер экен, берип, мына Болот мырзадай мекенчил адамдар бар да. А кийинки муун Алыкулуңдун кереги жок азыр, акча керек кийинки муунга. Ошон үчүн мына дагы жыйынтыктап айтып кой өзүң. Бул жерде ыйлай турган акыбал экен. Эми бир нерсени айтпай кетиптир. Бул жерде номер 2 жетим балдар үйүндө жалгыз Алыкул Осмонов эмес, Болот Мамбетов, Болот Юнусалиев, Саткын Абдырасыл Токтомушев деп атпайсың баба? Ашыралы Боталиев деген чоң тарыхтар. Ар бири эл артисттери, эл акындар. Ар бири бирден музейге туура келет, татыктуу кишилер. Ошондой 10 киши өткөн да, мен 2 жөнүндө дагы. Кайталап саначы ошолор да бир. Алыкул Осмонов, Болот Мамбетов, Юнусалиев, Килчи, Саткын Сазыкбаев, жазуучу, Абдырасыл Токтомушев, акын, Ашыралы Боталиев, театр ишмери, актер, артист. Кудайбергенов деген бар. Анан немелер бар да, окумуштуулар. Эми ар бири өзүң айткандай музейге ушулардын баардыгын чогултуп келгенде бир музей Алыкул Осмонов атындагы үй музей. Мындай дейбиз да, Алыкул Осмоновду жалгыз атабай эле. Эми тарых ушундай кылат да, Алыкул Осмонов окуган
номер 2 жетим балдар үй музейи, адабий жана маданий музейи деп Борбор кылса болот. борбор кылыпты. Анда себеби жана Болот Мамбетов деген мына Тоң районунда музейи бар дейт ошону. Көрө элекмин. А кишиге бир бурч керек. Болот Юнусов деген түшүндүк. чоң окумушту бар. Оразалык кайрага тартып кой, мына Чалдыбарды тартып кой, Алыстандагы